Адам тозокко бараткан менен бейишке бараткан сыпаттары бир белгилери бар. Эгерде бейиш амалдарын сиз жеңил кылып аткан болсоңуз, иншалла сиз бейиштин жолунда бараткан адамсыз. Эгерде тозок амалдарын жеңил эле кылып аткан болсоңуз, анда адам коркуш керек. Себеби айрым адамдар келип сураган да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. О Аллахтын элчиси, эгер тагдыр жазылып калган болсо, анда амалдын эмне кереги бар? Ар кимибиздин бара турган жерибиз тозок, бирөөнүкү бейиш болуп калса эмне кереги бар анда амалды деген. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Амалу, амал кылгыла, амал кылгыла. Куллу махлукин муяссарун лима хуликала." Ар бир махлукат эмнеге жаралган болсо, ошол нерсе жеңилдетилет. Бул деген сөз, сиздин багытыңыз каяк болсо, ошол жактын амалдары жеңил болот. Кээ бир адамга бирөөнү өлтүрүп коюш, бирөөнү ушактап коюш, бирөөгө жалган жала жаап салыш, калпайтып коюш, бирөөнүкүн уурдап алыш, тартып алыш аябай жеңил. Бирок ал үчүн сооп амал жасаш өтө оор, тоодой, Алла сактасын. Эгер күнөө иш сизге жеңил болуп аткан болсо, анда адам тоо кылып кайтыш керек. Сооп иш жеңил болуп аткан болсо, анда альхамдулилла Аллахка көп-көп шүгүр кылыш керек. Ал эми кадариттер, ушундай тайпалар иманда ушинтип адашкан. Бирөөлөр болсо Аллах таала мажбурлайт десе, бирөөлөр болсо Аллах таала тагдырды жазган жок. Биз эмнени кылсак, эмнени сүйлөсөк, ошондо Аллах таала билет деп.